Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова 1,5 миллиард сомду бюджеттен дегиз список этип салып атат налогтон. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр? Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. УКМКда так көрсөтүлгөн. Биз баарыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес бул төл. Баарыбыз үчүн керек. Ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Бул биздин соттун же болбосо тиги прокурорлордун эле же биздин кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу ошол коркунучта турат азыр. Эл чындыкты билсин. Президент айткандай Салянова 1,5 миллиард сомдук салыкты Центерадан кечип жибергенби же андан көптүбү? Азыркы валюталык курс боюнча 2 миллиард 720 миллион сомду кечибеген боорукердиги менен даңкы чыккан Аида Салянова эркек болсо бир жөн, бирок жапжаш суптулуу кыз болуп туруп, акча дегенде жантыгынан жата калганына жол болсун. Юстиция министрлигинин статс катчысы Аида Салянова Центера элди багыш үчүн бюджетке төлөй турган 32 миллион долларды эсептеп чыгарган. Албетте, мындай миллиарддаган сомду Центерадан кызыл кекиртегин майлабай бекер кечип коймок беле. Ушунча миллиарддаган акчаны кетиш үчүн анын канча доля алганын ким билет. Негизи акча жегиштердин жеделеттеринин бирине айланган кыз Салянова кызмат жагынан чоң секирик жасай турган талапкерлердин бири эле. Муну анын атасы кой уурдап ак талаадан куулуп чыккан атасы Жеңишбек түшүнбөсө да, Ата Мекен партиясынын лидери түшүнүп турган. Баса Салянова кой уурдап ак талаадан куулган атасына эмгек сиңирген наамын алып берип, учурда эң жогорку пенсия менен мамлекеттин камсыздоосунда. Муну азыр Саляновага атайын уюштурулган каралоо деп айтыш мүмкүн. Бирок бул чындык. Салянованын айылдаштары эң жакшы билишет. Эч кимдин эсинен чыга элек. Алардан сураса болот. Саляновдун жер которугунун себеби мына ушунда. Атамбаевдин ген прокурору Салянова Садыр Жапаровго неге асыла баштады? Аида Салянова Алмазбек Атамбаевдин ишеничтүү башкы прокурору болуп, далайлардын убал соовуна карабай түрмөдө чириткен. Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетиши Аида Жеңишбековна менен тыгыз байланыштуу. Бирок эмнегедир жазаны Атамбаев жалгыз тартып, Аида Салянова аппакуу болуп жүргөндөй. 2020-жылдын ноябрында Салянова тирилип, ал маалымат аркылуу Садыр Жапаровдун 1,5 миллиард сомду эсептен чыгарды деген билдирүүсү тууралуу түз эфир уюштурган. Эфирдин башында эле ал Садыр Жапаровдун 2012-жылдан бери интернетте жигердүү тарап кеткен видеолордун бирин көрсөттү. Видеодо Садыр Жапаров 2009-жылы Аида Салянова кумтөргү 1,5 миллиард сом салыкты кечип салган деп айтып, кол коюлган жарлыкты көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Бул карандай калп. Мен өз убагында мындай сумманы эсептен чыгарган эмесмин деген мурдагы башкы прокурор. Бирок ал чыгарбаса ким чыгарды? Аида Салянова кимдерди каматкан? 2012-жылдын 22-июнда ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова жогорку кеңеште Нариман Түлеев мэр болуп турганда автобустар үчүн 1 миллион 412 миң сомду мыйзамсыз алган деп билдирүү жасап, аны 4 жыл жалган жала менен тордун артында кармап турган. Салянова башкы прокурордон кеткен соң бул иш оң чечилип, 2015-жылы май айында Нариман Түлеев эркиндикке чыкты. Аида Салянованын аксымдыгы ошол боюнча калып калган жок. Ал башкы прокурор болуп туруп, 2012-жылдын күзүндө Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду мөңкүрөтүп, укук кылмыш кодексинин 295 жана 297 беренеси боюнча жайга чейин жаздыксыз 8 ай камаган. 2013-жылдын жайында Саляновага саласынан баш бармагын көрсөтүп, Бишкек шаардык сотунун судьясы Курманкул Зулушев актап чыккан. 2013-жылдын ноябрь айында мурунку экс-спикер Ахматбек Келдибековду тооруп, ага учурунда соцфондду жана салык кызматын жетектеп турганда кылмыш иштерин жасаган жана жогорку кеңештин төрагасы катары Орусияда парламенттин өкүлчүлүгүн туура эмес ачкан деген жалган шылтоолор менен башкы прокурордон түшкүчө 304 берене менен асылып келген. Булар эми киттер, ал эми майда болгондор тууралуу санабай эле коелу. Бирөөгө оорук казсаң тайыз каз, өзүң түшүп калба дейт. 2016-жылдын 26 декабрында Аида Салянованын өзүнө 304 берене боюнча кылмыш иши козголгон. Аида Салянованын мойнун бир топ иштер турган менен ал же Атамбаевка, же башка туура пикирин айта албай титиреп тургандай. Аида Салянованын Елисеевдин адвокаттык лицензиясын кантип узарткан? Кримтөбөл Батукаевдин иши боюнча суракка чакырылып келген экс башкы прокурор Аида Салянова ошол кездеги иштин кандай болгону тууралуу видео аркылуу ачык айтып берген. Батукаевка карата болгон иште дарыгерлердин ал адамдын аз өмүрү калганы тууралуу кагазы болгону чындык экенин баса белгилеген. Жогорку сот мурдагы юстиция министри жана мурдагы депутат Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы боюнча ишин караган. Аида Салянова 2010-жылы юстиция министрлигинин милдетин аткарып турганда Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес
эмес деген негизде айыптаган. 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечим кийинки инстанцияларда күчүнө калтырган. 2019-жылдын декабрь айында жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайра карап, Салянованын жазасын өзгөрткөн эмес. 2014-жылдын декабрдын аягында Аида Салянова Манас ордени менен сыйланат да көп өтпөй Австриан Хенделс компаниясын колдоп жүргөндүгүн айынан башкы прокурордон кетет. 2 жылдан соң 2016-жылдын 26 декабрында башкы прокуратура Аида Салянованын үстүнөн кылмыш ишин козгойт. Дегөзү $70,000, жубайы $120,000 кымбат машиналарды тээп жүргөн Салянованын башына неге мынча кара булут айланды? Жооп издейли. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Орусия Тажикстанга армиясын калыптандырууга жардам берди. Орусия менен Тажикстан аскердик кызматташтыкты улантууну макулдашты. Бул тууралуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Сироджидин Мухридин менен Сергей Лавровдун 19 майда дүйшөмбүдөгү сүйлөшүүлөрүнөн кийин орус башкы дипломаты билдирди. Америка Кошмо Штаттын аскерлерин Афганистандан чыгаруу чечими кошуна өлкөлөрдү, анын ичинде Тажикстанды тынчсыздандырууда. Лавровдун айтымында Мухридин менен сүйлөшүүдө аскердик техникалык кызматташтык, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүү маселелери козголду. Министр эл аралык террорчулардын Афганистандын түндүгүндө активдешүүсү камтама жараттарын айтып, Москва терроризмге, экстремизмге жана маңзат аткезчилигине каршы күрөшүү үчүн дүйшөмбүгө болгон жардамын берүүгө даяр деп белгиледи. Ал ошондой эле жакында Орусия менен Тажикстан Афганистан менен чек ара пунктун реконструкциялоо тууралуу өкмөттөр аралык келишимге кол коюшарын кошумчалады. Ал ишти Москва каржыламакчы. Америка Кошмо Штаттын контингенти Афганистандан 11 сентябрга чейин чыгып кетүүгө тийиш. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Токтогул ГЭСинде 200гө жакын тажик жараны иштеп жатабы? Электр станциялары ишканасынын жообу. Социалдык тармакта Токтогул ГЭСинде такталбаган маалымат боюнча 200гө чукул тажик жараны иштеп жатканын Турду Акматалиев аттуу колдонуучу Facebook баракчасына жазып чыкты. Анда ал чек ара жаңжалынан кийин алардын иштеп жатканына кабатыр болууга негиз бар деген таризде билдирүү жазган. Баткенде тажиктер менен куралдуу кагылышы болуп 37 адам окко учуп, 200гө жакыны ар кандай деңгээлде жаракат алышты. Бирок биздин стратегиялык жашыруун объективибиз болгон Токтогул ГЭСинде такталбаган маалымат боюнча 200дөй тажиктер оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатат. Тажиктер Токтогул ГЭСинде жарылуучу зат коюп же башка зыян келтирүүчү иштерди жасабайт деп ким кепил болот деп жазып калтырган Турду Акматалиев. Эл чындыкты билсин. Генерал Субаналиев Баткенден кеткенден кийин контрабанда баңгизат гүлдөй баштады. Баткен облусунун аймагынан 440 килограмм героин өтүп, Ош облусунан кармалды. Бул эмнени билдирет? Мамлекетибиздин эл аралык чөйрөдөгү аброюн түшүрүүдө генерал Өмүрбек Субаналиев ушул жааттагы арам бизнеске жолтоо болуп, ошонун кесепетинин кызматынан алынганы ачыктала баштады го. Эгерде каарманыбыз Баткендин губернатору катары иштеп турса, мындай ыплас көрүнүш Тажикстан тараптан Кыргызстаныбызга аралай алмак эмес. Аз күн мурда дагы контрабандан рейстер өтүп атканы интернет айдыңына жайнап чыккан. Мунун баары комиссар Катани жумуштан алынгандан кийин болуп атпайбы? Ал эми мурда контрабандага шектелген көп сандаган курал жоготуу боюнча кылмыш ишине кабылган Абдикарим Алимбаев Баткенге өкмөттүн өкүлү барган күндөн тарта ушундай ыплас жоруктар чыга баштады. Мындай көмүскө жол менен баңгизат мыйзамсыз товарлар ташыла берсе, булардын уюшмасын кан жутуп турган эл көтөрө алабы? Баткендеги дээрлик жетекчилик орундарга өзүнүн жакындарын койдуруп алган Арызбек Бурканов көмүскөдөн башкарып атса, анда бийликтин күнү кандай бүтөт? Дагы суроолор алдыда. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Буркушалы ата Мавлянов Субаналиев чыр чыгардын алдында бизди кабыл албай койгон. Баткен облусунун тургуну Буркушалы ата Мавлянов Назар Ньюс маалымат агенттигинде учурда кырдаал тууралуу билдирди. Саламатсызбы, азыр Баткенде кырдаал кандай? Туруктуубу? Кырдаалды туруктуу дешет, бирок туруктуу деп айтууга дал келбейт. Башкача айтканда, абал ишеничтүү эмес. Мына Аксайда 3 баланы тутуп, кулактарын кесип туткунга алышкандыктан Максат айылынын тургундары качып жүрүшөт. Бул жөнүндө мага телефон аркылуу чалып, качкан бойдон эми түндө келе жатабыз деп айтышты. Азыр эле эмес, мурда деле абал туруктуу эмес болчу. Чоңдор барат, кайра келет, андан эмне өзгөрмөк эле? Болуп жаткан окуялардын баары чоңдорубуздун жана саясатыбыздын алсыздыгы деп эсептейм. Баткенге жардамдар көрсөтүлүп жатат дейт. Чындыкка дал келеби? Жардамдар башында келбей жаткан. Мен элге кайрылуу жасагандан кийин жардамдар түп-түз жабыркаган айылдарга келе баштады. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай жардам келген жок. Жалаң карапайым элдерден жардам келип жатты. Ушундай кырдаалда өкмөттөн жардам келбегени алардын алсыздыгы деп эсептейм. Өзүңүздүн келиндериңиз, неберелериңиз
неберелериңиз качып жүргөнүн айтып өттүңүз. Ооба, өткөндөгү окуя дагы кайталанат экен деп баары качып жатышса, алар дагы качканга дуушар болушту да. Бул көрүнүш 2019-жылы дагы болгон. Баткен облусунда кырдаал боюнча бийлик менен чек ара менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү деп жатышат. Бул боюнча жергиликтүү калк эмне деп жатат? Жергиликтүү калк азыр кооптонуп турат. Үй жайын таштап эле кетебиз деген элдер толтура. Чек ара тилкесине жакшы жашаган тургундарга кичине болсо да көңүл буруу керек да. Ал эми ошол учурда биздин 120 депутаттын бирөө да басып келген жок. Алар иш өткөндөн кийин барат дагы. Өрт өчкөндөн кийин өрт өчүргүчтөр баргандай болуп келишет дагы, куру сөздөрүн айтып кетишет. Чыр болуп жаткан мезгилде барып элдерди карабайбы? Эвакуация кылып элдерге жардам кылса болмок да. Жок, бири басып барган жок. Ар бир инсан өзүнүн туулган жерин жакшы көрөт. Сиздин учурдагы жүрөгүңүздү өйүп турган маселе кайсыл? Мен жүрөгүмдү өйгөнү элдер 1 метр жерди бербейм дерсе, мен 1 карыш жерди бербейм. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Россия менен Кыргызстан стратегиялык мамилеси бекемделүүдө. Мындай пикирин Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргызстан Россиядагы элчиси болуп дайындалган Гүлнара Клара Саматка ишеним грамотасын тапшырып жатып билдирди. Биздин өлкөлөрдү жалпы тарых барактары бириктирип турат. Биздин өз ара ишенимибиз жана бири-бирибизге болгон суйурматыбыз бар. Россия менен Кыргызстан соода экономикалык, аскердик техникалык, маданий гуманитардык жана башка тармактарда ийгиликтүү өз ара аракеттенишүүдө. Биз биргеликте евразиялык интеграцияны өнүктүрүүгө салым кошобуз. 24 майда Сочиде боло турган президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда ушул темалардын бардыгы боюнча мазмундуу баарлашабыз, деди Путин. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Медералиев: азыркы кумтөр боюнча процесс Кыргызстандын эгемен тарыхында тарыхый процесс болот. Сотторду актагандан да, жактагандан да алысмын. Эл өзү билет кимдин ким экенин. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек, кумтөр боюнча Октябрь райондук соттун чечими бул тарыхый чечим. Жай баракат турмушта мындайды 70 уктасаң да түшүнө кирбейт эле. Баары билет, баары түшүнөт. Кумтөр эл аралык деңгээлдеги коррупциялык мафиянын уясы экенин. Бул талашсыз нерсе. Эми эгерде элдин үлүшү элге өтсө, эгерде элдин байлыгы элге кызмат кылса, бул Кыргыз Республикасынын эгемен тарыхында 5 маанилүү окуя болгон болсо, ошонун бири болот. Албетте, тиреш каттуу болот. Татаал соттук процесстер болот. Кызыктын баары али алдыда. Албетте, оңой эле берип койбойт. Ошондуктан президентибиздин саясатын колдоп турушубуз керек. Бирдиктүү болушубуз керек. Эми балдарыбыздын келечеги үчүн биргели туугандар. Көрдүңөрбү, эмнеге кумтөрдө алтын жок деген? Себеби бул көпөстөр баары жокко даяр. Коопсуздугу үчүн ошентип койду да. Эми биз колдошубуз керек. Башка биздин колдон эч нерсе келбейт. Эл чындыкты билсин.